Биз азыр Каракол шаарындабыз. Төрөт үйлөрүндө ушундай атайын платный палаталар барбы? Бул качан пайда болуп калды эле? Siz gelinge жолугамда өтөсүзбү? Gelinge жолугамда өтөсүз, Gelinge жолуп турайын. Мына ишеним каты да бар. Ысыкөл обласынын Төрөт үйүндө 5 кемпир бар. 5 кемпирге неужели ушу Кыргыз өкмөтүнүн алы жетпейби? Sen kimsin? Мен жаранмын. Jara seni niye tartып атасың? Кто-то такой тарткандай. Буларды тарткандай kimsin sen? Siz Sen kimsin буларды тарткандай? siz ne korkutup атасыз? Siz hukuk коргоочубу? Юристпи? Жардам бериңиздер, балабыздын өмүрүн сактап калууга. Сиздер да жардамчы болуңуздар. Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Жардам сурайбыз. Эч кимге Аллах Таала мындай оору бербесин. Бул да сыноо болуп атат биз үчүн дагы. Башкаларга да ушундай сыноо бербесин. Негизи баланын сыноосу чынында аябай катуу экен. Балаңы күндөн күнгө монтип алсырап турганын карап туруш бул ата энеге бул аябай эле чоң. Эми эч кимге бербесин, Аллах Тааланын жадагасы ушу жер астында басып жүргөн курт кумурскаларга да мындай сыноону каалабайт элем. Анткени баягы жакшынакай ойноп күлүп жүргөн балаң эле бир күнү ушинтип эле көз алдыңда эми врачтар смертельный состояние деп айтса, ошонун баарын көтөрүш бул чынында бизге аябай кыйын болду. Эми альхамдулилlah да ушу Аллах Таала жеңилдетип берди. Биз эми ошо эки органым деген үчүн биз ошо кайрымдуу жалпы кыргыз элибизге, жалпы мусулмандардан ушу кол ачыктардан ушу жардам сурайбыз. Ушу бизге балабыздын өмүрүн сактап калууга сиздер да бир себепкер болуңуздар. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Кимдин колунан канча келсе баарынан ушу жардам сурайбыз да кыргыз элибизде. Юрист болсоңуз мыйзамды окуп коюңуз анда. Уят болбойт. Эмне пленкаң жокпу деди. Пленкам эчтеке даяр эмес болчу мен. Анан эле ал мени деген барып пленка таап кел деди. Мен болсо бир сары пакет таап алдым. Мындай эле салфанчиктер бар го, ошону салып алгам. Базардагы элеби? Ооба. Биздин ортобузда канчалаган балдар өлүп, канча энелер өлүп атат. Канчалары инвалид болуп атат. Анан эми ушул карыган кезинде мына 80ге келиптир. Эмнеге ушул жерде жаштардын ордун эйлеп олтурат? Балага кирсем, бала эмекен да капкара. Анан бул эмне ыйлап айтат десем, бул эмнеге бала ыйлап айтат десем, бир аз келин кыйналып калды, бала кыпчылып калды деди да. Бала эмнеге реанимацияга кирип калды деп тиги врачтан сурадым да, детский. Анан кыйкырып айтты да, барып төрөткөн кабукарыңан барып сура деди. Азыр бул жакта тез жардам унасынан түштүңүздөр да? Бул учурда жарандарга чалуулар, чакыруулар болуп атат. Бул сиздерге служебный машина. Бул служебный эмес. Жарым жыл болуптур келгениңизде. Канча бала чарчап калды? Биз жөп жөнөкөй эле жалпак суроо берип атабыз. Мына родилось мертвыми 21 былтыркы, анан 8-ге алтын ошкондо быйылкы 14. Жалпы 34 болгону кайсы бул? Бул былтыркы. Врачка 3000 сом бердим. Акушеркасына 1000 сом, жанында отурган мен да бар болчумун деди, бир медсестрасына бердим. Анан жанында мен санитарка болчумун деди, ага дагы мына деп сүйүнчүлөрдүн акчасын бүт тараттым да. Канча бердиңиз жалпы? 5000ден ашты. Муну сиз билесизби? Эмне бул? Бул платный палаталардын эмеси? Ушуну каяктан чыгардыңыздар? Администрациядан берет, ошол жактан барып такташ керек. Сиздерге администрация береби же фонд береби? Азыр мен тактайынчы. Бул 5 аялдын казаны бөксөргөн да. Жанагы түшүп аткан 15 000 ар бир кесаревадан бул 5 кылбай калса жаша диске кайрылышат. Кандай себеп менен бала акыры сынып атат? Ошо жана келип аткан жерден неметип калган болуш керек. Кысыла түшкөндө, сына түшкөн окшойт. Өзүбү? Өзү сынат, биз сындырган жокпуз. Эмне дегенди көрдүңүзбү? Билесиз шуну? Больница боюнча келген. Эмнени сурайын дедиңиз эле? Азыр просто эртеңки иш чарага даярданып атат да. Мен деле жооп бере берем, жүрүңүздөр. Мен сизге келген жокмун. Мен басма сөз катчымын, сиз журналистсиз да. Мен басма сөз катчысына келген жокмун. Анан? Мен губернаторго келдим. Губернаторго келерде сиз мыйзамды билесиз да. Экен мыйзамда. Айтып коңуз. Эртерээк
Сиз деген кайрыласыз. Могу күнү келет элем, могу суроолорго жооп берет эле деп. Анан биз сиздерге жооп бере беребиз. Бүгүн жарандардын кабыл алуу күнү? Сиз жазылдыңыз беле? Жок, негизи. Ооба. Кабыл алуу күнү? Жазылдыңыз беле? Жок. Анда кечирип коюңуз. Кабыл албайбы? Жарандарды кабыл алууларда эмне маселе жазылат. Андан сырткары ошого комиссия келди болуп калды. А мен кирип баратканда эле жана ординаторскийде столду жаркырата жайнатып туруп жайышыптыр. Чай ичип башташыптыр. Мен кирип барсам эле, жанакы баланын атасы келди дегенде эле тура калып эле, уже бүттү. Ишеништин баары кетти да. Жана история болезнь деген любой, роддомго любой киргенде эле жазылат. Эмне чара көрүлөт экен? Биринчиден, бул акушер-гинеколог Атагелдиева Ибарат жана Султанбаева заведующий отделением жумуштан увольненияга, анан кийин заместитель директора родовспоможения боюнча Алдашева Рыскан Кочоровнага дисциплинардык тартипке өзү чечим көрсүн деп жибердик.